Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер кайрадан трибуна программасын көрүп жатасыздар. Аны мен Моза Жанбек кызы алып барам. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун демилгеси менен социалдык тармактын кызматкерлеринин айлык маянасы 50%дан 100%га көтөрүлгөн. Анын ичинде маданият тармагынын кызматкерлери дагы бар. Мына ушуга байланыштуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлдөрү жер-жерлерде жолугушууларды өткөрүп жатат. Жолугушуу кандай өтүп жатат? Мына ушул тууралуу сиздерге бүгүн маек курмакчыбыз. Ал үчүн бизге Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбеков суроолорубузга жооп берет. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Алгачкы эле суроо мына ушундан баштасак, ушул аймактарда жолугушуу башталды, негизи кандай башталды, максат кандай? Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Дээрлик азыр бүгүнкү биздин иш сапарыбыздын соңу болуп баратат. Соңу болуп мына сиздердин студияңыздарга келип, мындай аткарылган жумуштар боюнча, өткөн жолугушуулар боюнча мына отчет эретинде болуп жатканы кубанычтуу. Мына бүгүнкү келип калганыбыздын бирден бир себеби тарыхы бир аз алысыракта. Мына президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров өзүнүн жанагы шайлоо алдындагы программасынын биринде үгүт иштеринин алкагында эң чоң убадалардын бири, эң көйгөйлүү, эң алдыңкы приоритеттүү убадалардын бири бул жалпы социалдык кызматкерлердин, бул мугалимдердин, врачтардын, маданият, спорт, агартуудагы эмгектенген кызматкерлердин, дээрлик жалпы социалдык кызматкерлердин айлык маянасын көтөрүү керек, татыктуу баягы маяналарды алыш керек деген сөзүнүн аткарылуусу болуп, бүгүн бул жылы 2022 жыл 1-апрелден тарта жалпы социалдык кызматкерлердин айлык маянасы көтөрүлүп отурат. Бул деген президентибиз 2021 жылдын 12 октябрда 435 жарлыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын улуттук өнүктүрүүнүн программасын жарлык кылып чыгарган. Мына ошонун аткарылуусунун биринчи этабы катары министрлер кабинетинин 185 токтомунун негизинде мына биздин министрликке дагы тиешелүү болуп, биздин ушул социалдык кызматкерлердин айлык маянасы мына көтөрүлүп отурат. Биз мына өзүнүн министрибиз Азамат Капаровичтин тапшырмасы менен биз мына май майрамдарында ар бир министрдин орун басары, ар бир облустарга бөлүнүп, министр өзү дагы эки облусту алып, биз ар бир райондорду кыдыруу менен учурдагы айлык акы маселелери кандай көтөрүлүү процессинде бардыгына тең жеттиби, эч кандай мүчүлүштүктөр болгон жокпу, бардыгы тең айлык акыларын алыштыбы, мына ушул маселелердин алкагында кабар алуу баягы иштери менен биз келип калдык. Бизге чейин биздин министрликтен борбордук аппараттан финансылык башкармалыктын биздин кызматкерлери келип ар бир ушул финансылык бөлүмдөр менен тыгыз иштерди жүргүзүп кетишти. Мына биз андан кийинки процесс менен ушул карап өз көзүбүз менен көрүп кетүү мындай жумушта иш сапары менен келип калдык да. Албетте, аны менен катарлаш биздин ушул министрликтин теги көйгөйлөр боюнча дагы кеп талкуулар болду. Жогоруда айтып атпайсызбы, ушул мурда кызматкерлер канча айлык алат эле? Мурда азыр кандай болуп калды? Ушул боюнча кенен айтып берсеңиз. Маданият кызматкерлери дээрлик, бул маданият, спорт, бул багытта кызматкерлер баягындай өздөрү айткандай, мындай жылаңач баатырбыз деп айтат да. Биз чыныгы патриоттор, чыныгы баягы кесибин сүйгөн мындай инсандар мына ушул багыттарда жүрөт да. Мындай кандай жумуш болсун, бул мезгилге чейин кичинекей айлык акы болгондо карабай, баягы чыныгы өзүнүн кесибин татыктуу түрдө аркалап келди. Мына бүгүнкү күндө 50%дан 100%га чейин мындай айлык акылары көтөрүлүп берилип жатат. Мына биздин 185 ушу министрлик кабинетинин токтомуна ылайык, биздин мекемебиздин карамагына, биздин министрликтин карамагына кирген бул 14,5 миң кызматкерлер жалпысынан ушул айлык маянасы көтөрүлүп атат. Анын 4 миңден ашууну бул жергиликтүү бийликтин эсебинен, ал эми калгандары бул биздин мамлекеттик эсептен каржыланчу айлык маяналар болуп эсептелип атат да. Бүгүнкү ушул биздин иш сапарыбыздын алкагында дээрлик мамлекет тараптан бөлүнгөн айлык каражаттар бардыгына тең текши жетти. Баарына тең баягы өз убагында алды, бардыгы тең ушул президентибизге өзүнүн чоң ыраазычылыктарын билдирип, айтып койгула, жеткирип койгула деген мындай ой пикирлерин, жылуу саламдарын айтышты. Ал эми баягы иш процессинде мисалы жергиликтүү бийлик тарабынан айлык маяналар баягы өз убагында
уюштуруу иштери менен жетишпей калган бир процесстердин алкагында мүмкүн кээ бир жерлерде ушул кийинки ай менен берели деген сүйлөшүүлөр бар экен. Кайсыл баягы убакыт болбосун 1-апрелден тарта айлык маяна жогорулады деди. Мисалы бул айда мүмкүнчүлүк болбой калса, кийинки айда дагы бул мурдагы ай менен кошуп туруп сөзсүз түрдө кызматкерлер өзүнүн айлык маянасын алмакчы да. Анан ошол айлык маянадан сырткары дагы бир өздөрүнүн кандайдыр бир көйгөйлөрүн айтыштыбы? Кандай бир маселелери бар экен? Ооба, жана биз министрликтин атынан келгендиктен, жалпы ушул министрдин өкүлүнө берилген суроолор албетте болбой койбойт. Биздеги бир топ көйгөйлөр бул инфраструктуралык маселелер, кадр маселелери, ошол эле жанагы каржы маселелери, бир долбоорлорго, жанагы спектакльдерге, мындай маанилүү иш-чараларга жана башка ушул сыяктуу бир көйгөйлөрдү айтылды ар бири. Бирок биз түшүндүрдүк, бул биздин 2026 жылга чейинки Республикасынын өнүктүрүү программасынын биринчи этабы катары биз жалпы кызматкерлердин, социалдык кызматкерлерибиздин айлык маяналарын көтөрүп алалы деген ишти жүргүзүп атабыз да. Мына ошонун алкагында бизге түшкөн тапшырма, мына биздин министрлик кабинеттин токтому, бул биз мекемелер дагы жергиликтүү бийлик кайсыл бутак болбосун кындыксыз аткарууга милдеттүүбүз. Мына биринчи этап менен айлык маяналарын так өткөрүп алсак, экинчи этап менен мына жогоруда айтылган ушул биздин жарандарыбыз, биздин кызматкерлерибиз көтөргөн баягы жергиликтүү локалдуу маселелерди колдон келишинче баягы этап менен чечүүгө биз өз мындай пландарыбызды коюп атабыз да. Анан маселен ушул райондордо өзүңүз деле көрүп алсаңыз керек, маданият үйлөрүнүн шарттары дагы албетте жакшы эмес. Бул боюнча кандай иш алып барылат? Биз бүгүнкү иш сапардын алкагында бардыгын тең жаздык, протокол менен түздүк, өзү дагы түздүк, өз көзүмен дагы кээ бир ушул объекттерди көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Чындыгында баягы кээ бир ушул маданий үйлөр курап калчу, абдан бир коркунучтуу абалда тургандар да бар экен. Анан биз болсо баягы ушул президентибиз тараптан дагы, ушул министрлик кабинетинин төрагасы тарабынан дагы бизге коюлуп аткан талап, тапшырма баягындай маселени катпагыла деген бизде талап бар да. Шибегени капка ката албайбыз. Бүгүнкү катып коюу менен маселе чечилип кетпейт. Бизге айтканы ушул көйгөйдү ачык карагыла, так карагыла, анан чечүү сунушун кошо сунуштагыла деп. Биз өз тараптан көйгөйдү карап атабыз. Биз ошол көйгөй бар экенин аныктап атабыз, мойнубузга алып атабыз, оңдош керек экен деген нерсени приоритетке коюп атабыз. Аны чечүү жолун, каржы маселелерин албетте биздин башка биздин ушул мекемелер менен, ушул биздин министрлик кабинети менен биргеликте азыркы учурда жүргүзмөкчүбүз да мындан кийинки процесстерди. Айлык маянын көтөрүлүшү менен мисалы аларга кандайдыр бир жоопкерчилик күчөтүлөбү же кандай? Албетте, көп суроолор болду. Мына бул мезгилге чейин баягы көп маселелерде эми ушунча зарплата айлык алып атса, анан иштеп бергенге макул деп көп учурларда. Бул биздин сөз эмес, бул ошол жергиликтүү жетекчилердин сөзү да. Биз көп көз жумуп келгенбиз. Эми айлык маяна көтөрүлдү. Ошого жараша жаш кадрларды, мындай профессионал адамды, балдарды, кыздарды тартабыз десек, бул айлык маянага эч ким келгиси келбейт. Ошон үчүн биз унчук айта албай келдик. Мына бүгүнкү процесстен, бүгүнкү айлык маяна көтөрүлгөндөн баштап биз чакырайын деп жатабыз деп анан ошол маселелерди да айтты. Албетте, баягы процесстер көп кээ бир жерлерде бар экен. Мисалы пенсиядагы биздин ага эжелерибиз боюнча, ата апаларыбыз боюнча иштегендер бар экен. Кээ бирки тыйындын эки жагы бар. Абдан бир терс жактары бар дейт. Бүгүнкү уккан маалыматты айтып атабыз да. Баягы жумушка деле келбегендер бар, бирок ошол эле учурда айлык маяна алып келгендер бар. Биз ошолорду кайрадан карап чыгып атабыз деп бизге маалыматын беришти. Андан сырткары жанагы пенсия жашта деп баарын тең алып коюудан карасаңар жакшы болмок деген өзүнүн сунуш пикирлерин беришти. Себеп дегенде абдан сейрек, бирок чындыгында тың ушул китепканаларды жакшы карап жаткан, мындай керек болсо китепкана менен катарлаш кичинекей балдарга тогуз королдорду ойнотуп, оюндарын ойнотуп, мындай интеллектуалдык оюндарга да басым жасап жаткан пенсиядагы биздин ошол апалар да бар экен. Өзүнүн жумушун жакшы билет, сүйөт, күн эртеден кечке чейин ошол жерде иштейт. Анан ошол процесстерди да карап коюңуздар.
себеп дегенде баягы бизде мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар бар. Ошонун алкагында биз иш жүргүзөбүз. Ал эми жана суранып жаткан именно ушул чыныгы адис болуп аткан инсандар боюнча биз карап бериңиздер деген өтүнүчтөрүн дагы айтышты да. Эми алар ошол жолугушууда айтылган сунуштар бир кандайдыр бир колдоого алынабы? Кантип ишке ашат да ошолор? Айткан сунуштар боюнча. Сунуштардын баарын тең биз өзүбүзгө отчет кылып баарын тең алып алдык. Аны бизде эреже ушундай министрликте азыркы учурда биз кимибиз сыртка чыкпайлы, кимибиз министрликтен сөз атынан сыртка чыкпайлы. Бизге тиешелүү тармакпы, бизге тиешеси жокпу? Биз угууга милдеттүүбүз, анын баарын тең кароого милдеттүүбүз. Келгенден кийин биз бирдиктүү башка орун басарлар менен тийиштүү ушул тармакта тейлеген орун басарлардын көзүнчө мына ушул тармак боюнча мындай көйгөйлөр бар экен, мындай бар экен деп биз министрдин көзүнчө бардыгын тең отчетту беребиз. Анан ошол жерде министр өзү бул багыт боюнча сиз иш алып барыңыз, бул багыт боюнча мындай алып барыңыз, кээ бирки багыттар боюнча бул жак жумуш көп болуп атат, бул жагын өзүңүз аягына чыгарып коюңуз деп бизге тапшырмаларды берет. Мына ошонун алкагында бүгүнкү айтылган, бүгүнкү көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн бардыгын тең биз мындай отчет иретинде биз ушул кесиптештерибиз менен талкуулайбыз. Анан кадр маселеси боюнча дагы айтып өтпөдүңүзбү? Анан жаштарды кантип ушул тармакка тартсак болот? Балким ушул айлык маянадан сырткары деле мисалы Кыргызстанда маданият тармагы бир ар кандай сын пикирлер айтылып атпайбы? Балким ошонун таасиринен жаштар тартылбай жатабы деген суроо да. Эми азыркы мындай да баягы пирамида Маслоунун пирамидасы бар. Ар бир этап менен да бүгүнкү күнүбүз экономикалык бакубаттуулугубуз, өзүбүздүн эртең эмне жейбиз, эмне кийем, кандай мындай өзүбүздүн бир экономикалык базабыз болбосо, эртеңки күнгө болгон биздин кепилдигибиз болбосо, биз чоң чыгармачылык, үстүбүздөн иштөө, анан мындай көбү нерсе оор болуп калат. Албетте биз өз ишин сүйгөн, өз ишинин фанаттары бар. Эч нерсени карабайт, өзүнүн жумушу үчүн гана жүргөндөр бар, бирок азыркы учурда жаштар андай нерсеге көбү нерсе оорда андай нерсени ойлотушу. Себептен эң башкысы мына жаш үй бүлөсүн багыш керек. Бул мезгилге чейин көпчүлүк мезгилде ушул айлык маяна көйгөй болуп келди да. Мына жакындан баштап айлык маяна мына экеселеп көтөрүлүп атпайбы? Көтөрүлүп, көзгө көрүнүктүү. Мына айылга барсак апаларыбыз айтып атат, мына эми мындай жумушка болгон кызыгуубуз артып баштады. Эмне жумуш берсеңер аткарабыз. Мына бул жолу айлык алдык, алкап атабыз улам, президентти алкап атабыз, министрди алкап атабыз деп бүгүн айтышты. Эми ушундай айлык маянасы болуп калгандан кийин жаштарды мындай кызыккан жаштар да көбөйүп баштады да. Биз иштөөгө даярбыз, биз эмгек кылууга даярбыз деп. Эми бул биздин министрликтин ички жумуштары бул аттестация процесстери болот бул жылы. Ошонун алкагында дагы жаңы кадрлар, ротация жолу менен тажрыйба алмашуу процесстери дагы мына орун алмакчы. Аттестация кандай тартипте жүрөт? Кимдерге жүрөт да? Тагыраак айтсаңыз. Аттестация биздин мекемеде кызматкерлерибиз үчүн алардын эрежелери, алардын жоболору, то есть азыркы процессте иштелип жатат. Бул жакын арада даяр болот. Бул жалпы биздин мекеме кызматкерлерибиз үчүн жүрөт. Дагы алдыда министрлик кандай иштерди аткарууга план коюп атат да? Белсенип жатасыздар. Алдыда кандай пландар бар? Биздин министрликте ушул президентибиздин 2 жарлыгы, биринчиси инсандын адеп акылактык жана ден тарбиясы боюнча жарлыгы, экинчиси кыргыз жараны. Мына ушул чоң жарлыктардын аткарылуусу, иш планынын аткарылуусу түздөн-түз биздин министрликке жүктөлгөн. Жалпы идеологиялык жумуштар, жалпы мындай тынымы жок жумуштар, үзгүлтүксүз жүрүп турган жумуштардын көпчүлүгү ушул биздин министрликте абдан көп. Маданият, спорт, бул адамдык базаны чыңдап берүүчү, инсандын базасын чыңдап берүүчү бул багыттар болуп атпайбы? Ошондуктан бул тармакта бул мезгилге чейин жумуштар жүрүп келген, мындан ары да жүрө берет. Ал эми чоң долбоорлорду айта турган болсок, албетте жана биз ушул аймактар менен түздөн-түз тыгыз дагы көбүрөөк иш алып баруу приоритеттерин дагы коюп атабыз. Анан ушул жакында китеп жакшы жаңылыгыбыз бар. Бир жума мурда министрибиз менен ушу биздин борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте сүйлөшүүлөр жүрүп, абдан бир жакшы сүйлөшүүлөр болду. Жакынкы арада биздин ушул мекемебизге тиешелүү жалпы китепканалар, жаштар борборлоруна биз
компьютердик бул базалык техникалар менен камсыздап берүү сүйлөшүүлөрүн баштап жумушчу топ түзүп учурда активдүү иштеп жатабыз. Буюрса мына 1-2 айдын ичинде ар бир ушул китепканаларыбызга мындай жаңы бир жакшы техникаларды берүү процессиндебиз. Мына ушул сыяктуу иш чаралар эми жүрө бермекчи. Бизде баягы кайсыл жерде чоң мындай маанилүү иш чаралар болсо, ошону түздөн түз аткаруу процесстери биз катышкандыктан жумуштар абдан эле көп да. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Акыркы микрофонду сизге берейин. Эркин микрофон. Жалпы ушул маданият тармагындагы кызматкерлерге кандай сөзүңүз бар? Урматтуу кесиптештер, урматтуу агалар, эжелер, аталар, апалар, мына бул мезгилге чейин сиздер айлык майынан аздыгына карабай өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды абдан өзүңүздүн жумушуңуздардын фанаты болуп күн түн дебей эмгектенип келдиңиздер. Сиздер бар, маданиятыбыз бийик, сиздер бар, элибиздин ден соолугу чың, сиздер бар, өлкөбүз күчтүү. Мына бүгүндөн мына бул жакын арадан баштап ушул президентибиздин демилгеси менен мына айлык маянабыз көтөрүлүп атат. Мындан ары дагы биздин аткарып келген жумуштарыбызды дагы ийгиликтүү, дагы маңыздуу жүргүзөбүз деген ишенимибиз абдан зор. Биз ушул борбордон биздин энергиябыз менен, биздин иштөө боюнча өзүбүздүн бир каалоо тилегибиз менен, сиздердин чоң тажрыйбаңыздар менен айкалыштырып, бирдиктүү бир жакшы бир жыйынтыктарга жетебиз деген ишеничтебиз. Баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Маданиятыбыз бар, маданияттуу эл, спорт, дени сак эл кандай күчтүү өлкөнү жарата алат. Андыктан баарыңыздарды ушул май майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Рахмат, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздерге маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин аткарып жаткан иштери жана алдыдагы пландары боюнча маалымат бердик. Сиздер менен мен Мимоза Жаныбек кызы болдум. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү, саламатта калыңыздар.